Япониядагы сүт кабыл алуу заводу экен. Келатканда сүттөр таразадан өтүп, сүттү төгүп чыккандан кийин кайра таразага кирип, анан сүткө фермерлерге акчасы литрине жараша эмес, килограммына жараша төлөнөт экен. Анан тараздан киргенден кийин бул жерге келип анализге турат экен. Анализдин бир 10 мүнөтүн тегерегинде алып, эгерде сүтү алууга жарай турган болсо алат экен, болбосо отказ кылышат экен. Анан андан ары барып төгүүгө барат экен. Нету этого задания, то вот это пакет не поставлять. Здесь вот ветви 今、決めているのが1リッターですので、1リッター少なくてもЯ считаю, эти деташки, но это контроль проверяет, и точно ли налито нужное количество молока. То есть литр точно. Ниже нельзя, больше нельзя. ящиктерди подавать эткени биринчи, анан экинчи линияда үстү жактан да берет экен, анан асты жактан да берет. Дабы Китай ва Россия киши жок. Тияктан мойкадан жууп анан тосолууга бергенге экинчи этажына алып барып берет. Бизде ушундай проблема бар да, ящик алып келгенчи. Одна и та же лаборатория производит два анализа, да, перед приемкой